Саламатсыздарбы. Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу коомдук ишмер Арстанбек Абдылдаев. Саламатсызбы. Арстанбек ага, деги эле ушул сиздин дүйнөңүздү, сиздин ички дүйнөңүздү, өзүңүздүн коомго айтып келаткан буга чейинки идеяларыңызды коомчулук негедир жеткилең түшүнбөй атабы, же түшүнгүсү келбей атабы, же мындай бир олуттуу кабыл албайт да. Башында эле ошо ар кандай күлүп да жүрүштү, мыйыгынан жылмайып да жүрүштү. Анан сиз эми азыр күлгөнүңөр менен убагы келет, өзүңөр түшүнөсүңөр деп ушундай жооп кылып аттыңыз. Деги эле ошол өзүңүздүн дүйнөңүз тууралуу дагы бир жолу бир айтып койсоңуз. Эми сиз айткандай, биз ошо кыш болбойт же ошо зима не будет дегенде мүмкүн менден кеткендер, мүмкүн ошол айтылыш керектир. Көпчүлүк күлкү катары кабыл алды, көпчүлүк бул эмнеге айтылды деп ойлонуп калды. Бирок бул чындыгында табият жаралганда бейиш болуп жаралган экен, адамзат жаралганда жаратуучу болуп жаралган экен. Анан ошо пендечиликтин майда тиричиликке берилип кетип, ошо адамзат өзүнүн жаратуучу жаралуу максатын, табияттын ааламдын ушул кызматын, бизге кылып аткан бир мээримин унутуп калган үчүн бүгүнкү күнгө туңгука келип такалып атат. Анан эми муну ким кандай кабыл алса дагы бул көп кырлуу, көп сырлуу сөз экен. Кыргыз жаманчылыкты көзү менен кыркып, сөзү менен улап коет экен. Анысы кандай? Ошол зима не будет деген сөз адамзаттын көкүрөгүнө жарака кетирди деп айтсам болот. Анан бул сырдуу, сыйкырдуу сөз болгон үчүн бул дүйнөгө кетти. Чындап эле табиятта кыш жойулат, себеби табияттагы кыш адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болгон экен. Мисалы жерене деп атабыз. Жеренебиз ушу биз тирүү кезде жүзүмүн, алмасын, өрүгүн, буудайын берип биз үчүн кам көрүү кызматында болсо, биз кайтыш болгондо сөөгүбүздү жашырып алган үчүн кызматы болушон үчүн жерене ушу. Мисалы мен энеме келип бир оң тетир сүйлөсөм деле энемдин акчасы келгендеги ушундай нерсе. Ошон үчүн жаңы доордо же алтын доордо же болбосо ошо жаңы кылымда табиятта ошондой өзгөрүүлөр болот. Табият ошентип өзүн иреттейт, аалам өзүн иреттейт, адам өзүн иреттейт. Мунун баары кайдан дегенде ошо кыргызда айтылат. Баягы кайыптан деле бир жан кийип, мына 5 жашар үмүт окуганды, жаттаганды билбейт, бирок аалам менен байланышып, кыргыздын байыркылыгын, улуулугун, тарыхын кыскачараак берип келген болсо, кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан касиеттүү ошол кабарлар, аалам кабарлары же ааламдашуу закону кыргыз элине ар тараптан түшүп атат. Баягы билими жогору, кичиги же улуу кичүүсүнө же жынысына карабай. Ошон үчүн кыргыз эли кайып дүйнөсү жашабайт. Нике кайып, өлүп кайып, конок кайып дегендей. Ошон үчүн эми мезгили келгенде бул нерсенин баары тастыкталат. Анан ошол билген жакшы нерсени элге жеткирип коюш биздин милдет, менин милдетим. Бирөө караңгыда муну алып жазган болсо, аны чечмелеп ирээттеп жеткириш бул менин милдетим. Бул ошо дүйнөлөшүү же өткөн мезгилде же болбосо ошо переходный деп коет экен. Ошол бир өткөн мезгилде ар бир адамдын, ар бир мамлекеттин кызмат милдети болот экен. Ошол мен кызматымды аткарып баратам. Сиз көбүнчө ушундай бир ойду айтып келесиз да, бул кыргыздар бул ушундай бир кайып дүйнөсү бар, ушундай бир касиеттүү эл, анан ошону колдонуш керек, анан ошону сезиш керек, туюш керек депчи. Эмне үчүн анда биз мындай бир өнүкпөй, өспөй, анан кедейликтен чыга албай эле келатабыз да? Анчалык кыйын болсок, улуу болсок, сиздин оюңузча? Эми улуу кыргыз утурумдук сөз сүйлөсө, максаты жеңил болсо, жерене жерит, сөзү жел болот деген сөз бар. Улуу кыргыз улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат деген сөз бар. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, баалабаса, өз улутун баалабаган бирөөнүн улагасында уурумушук деген кеп бар. Муну эмнеге биз улуу кыргыз деп эле келебиз? Чындап эле адамзат жаралганда ошол байыркы
бир муундан сүйлөгөн, жанагы жаңсап койгону, чүчтөп койгону, ушул унчукпастык, адам жаралганда унчукпас болуп тил сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болуп жаралганда кыргыз жаралган экен. Бизде женский, мужской, средний род деген терминдер жок. Мисалы ай, күн, жер, суу, таш деп мисалы бир муундан гана сүйлөйт. 78% кыргыздын сөзү ошол кыска бир муундан турат. А кийинки жаралган улуттар мисалы ит дегенде собака же корова 3 муундан сүйлөйт. Анысы кандай ушул азыр каражаттуу мамлекеттердин баркы түшүп, баасы түшүп, экономикасы калап тополоң тос болуп аткан кезде ошо касиеттүү кыргыз эли дүйнөнү жакшылыкка жетелейт, жол көрсөтөт деп бул айта алам. Себеби анан өзүңүз айткандай эмнеге бүгүн кыргыз кырсыгып атат? Эмнеге ушундай көтөрө албай атат? Кыргызда ушундай бир макал бар: 2 буттуу адам эмес, 4 буттуу деле малаксайт деп. Анан өткөн кеткен бийликтегилерди жамандадык. Бүгүн деле курсагыбыз чыкпай турат, бирок кыргыз бул күндү көрбөсө эч ойгонбойт эле. Анан эле бул көктүн буйругу деп ойлойм. Анан ошол бүгүнкү күндө топудай кыргыз, топудай эл өз ордун тааныганга, өз ордосуна отурганга ойгонуп жатат. Ошон үчүн партия көп, ошон үчүн уюм көп, коом көп. Улуу кыргыз эли улуу эл деп атасыз, а эмне башка элдер улуу эмес элби? Эми бул кандай дегенде баягы жеңи жок жооп айткандай өлүп көрдүң беле деп жооп айтып бир сөзү менен чыккандай, биз эми өлүп көргөн жокпуз, бирок кыргыз элинин улуулугуна ошо бир эки жерине токтолуп кетким келет. Мына дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгыз хан деген баатыр чыккан, монгол элинин. Наполеон деген чыккан, Македонский деген баатырлар чыккан, 3/1 бөлүгүн басып алган. Бирок ал улутта ааламдан илим түшүп айтылган эмес. Ошо сыяктуу кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ошо касиеттүү кабарлар кыргыз элине ар тараптан түшүп атат. Ошо касиеттүү кабарларда ошо кыргыз элинин кырсыгып калганына, 1000 жылдап кырсыгып калганына, өзүн өзү тааныбай калганына, анан ошо улуу эл экендигин ошол биз кайып касиетке, кайып илимине же болбосо ошо ааламдашуу илими кыргыз элине түшкөндүгүнө таянып анан айтып берип атам. Жок, мен сурайын деген мындай эле да, жөнөкөй эле. Мисалы орустар деле өзүнүн русский народ, великий народ дейт да, англичандар деле ошентип айтат. Керек болсо ошо баягы азыр жанагы тетиги Африкада жашап аткан өзүнчө бир топ болуп жашаган урууларга барып, жарым жылаңач болуп кийинип жүргөн ошолорго, аборигендерге барсаң деле өзүнүн салттарын айтып, мурундарын тешип алып, анын ата бабаларын айтып, биз деген ушундай бир башкача улуу элбиз дешет да. Баары немистер деле улуу эл дейт, баары өзүн улуу элбиз дешет да. Анан деги эле ушул биз улуу элбиз деп айткандын эмне пайда батасы бар бул? Өзүбүзгө, адамзатка эми улуу элби, улуу болсоң болуп турсуң да деп коет да, мисалы Япон. Toyota'ны чыгарып аткан Япон, же BMW-ны чыгарып аткан, же бир алдыңкы технологияны чыгарып аткан, же могу экономикасы дүңгүрүп аткан Кытай. Эми улуу болсо болуп тур да деп коет да, боло берсин эми. Мейли боло берсин, жашай берсин, биз деле жашай берели деп. Деги эле бул биз улуубуз деп улам улуубуз деп ушундай бир айта бергенде өзү эмне берет, эмне пайда батасы бар? Туура. Кудайдын 10 баласы болсо дагы ошол бирөөнү деңиздин боюна, бирөөнү токойго, бирөөнү тоого жайгаштыргандай улуу элбиз деп, анан ошо ар баланын өзүнчө мүмкүнчүлүгү, жөндөмү, способносту болот экен. Ошо бирөө техника ойлоп табат экен. Адамдын оюна келбеген. Мына азыр 10 мүнөттө керек болсо дүйнөдө эмне кабар болуп атканын билип, деңиздин аркы бети менен скайп аркылуу өң түстү көрүп сүйлөшүп койгонго мүмкүнчүлүк болот. Ошо улуу элбиз деп айтып аткан себебибиз баягы кыргызда бар сөз бар. Ошо ыйык адам, бул касиеттүү адам. Жүрө бир бата алып берип коеюнчу дейт. Же болбосо ата эненин назарынан калган баланын деги эле иши оңолбойт, тиши оңолбойт деп коет. Анан ошол улуубуз деп айтпасак болбоду, себеби ар кандай агым диндер кирип атат. Ар кандай саясат кирип атат. Дүйнөнү туурайбыз деп кырсыгып аткан мезгил болуп атат. Анан ошол
кыргыз мамлекети ошо кылымдарды карыткан кыргызчылыгы менен эле көкөлөтүп өнүксө болот деп, бул тарыхыбызда көп нерсе бар экен да. Анан ошо азыркы саясаттын деле тайыз жери кагаздан бүткөн мыйзамында болуп атат. Эл башчысы ошо кагаз мыйзамын коюп дээр менен башкарса баары табат эле деп, ошо жанагы өзүбүздүн баракчада ушундай нерселерди кетирип атабыз. Эми бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Ак үйдө өлүм менен тозок бар, боз үйдө бейиш менен жомок бар деп кетирип атабыз. Мисалы, кыргыздын теги арбайлар азыркы саясат менен караңгы түрдө кармашып жатат. Ак үйдөн эч кимдин чекеси жылыбайт. Ушул сыяктуу бул улуулукту, чындыкты айтып чыкпаса баары бир болбоду. Себеби мына агым диндер келди, баары эле бир жакшы нерсени сүйлөгөндөй болуп атат, бирок бизге жукпай атат. Сырттан ар кандай дин, саясат келди, бирок кыргызга жакпай атат. Ушу бир 5 эле киши аэропорт кызматынан айыл өкмөтүнө чейин бийлеп алган мезгил болуп атат. Анан ушундай кезде бул кыргызды кандайдыр бир ойготууну эле аракети болуп атат. Анан эми бүгүн ошо кулу дүйнөгө кул, кылмышкер, жетимсиреген, аталган кыргыз эртең дүйнөгө башчы болот деп айткым келет эле. Себеби ошол улуулук бар экен. Баары бир баягы ошол биз атасыбыз же улуусубуз ушу бизге ар кандай ошо кредитин алып келип сайгылаган үчүн, ушул элди жакырланткан үчүн мүмкүн ошо батыш кыйрап аткандыр. Мүмкүн ошо ар кандай агым динин алып келип бизге сунган үчүн ошо динге берилип кеткен мамлекеттер кыйрап аткандыр дегендей улуу түшүнүк. Анан эми чындап айтканда, мисалы сиз үйдүн улуусу болсоңуз, жамандыкта, жакшылыкта эгер өз ордуңузду билсеңиз, атаман аласаңыз болсо менден алгыла деп үйдүн башы болуп турасыз. Анан кыргыз козголсо кылым козголот деп коет. Бизде ошо тополоң тос болгон кезде ошо дүйнөгө чагылып мына багытында ошо күндө да күлкү болгон, ошо күндө да кыргызды шылдың кылган мисалы дүйнө эли ушинтип кантип президент качат, ушинтип карабай коебу деп, ушинтип канды кубалап чыгабы деген сыяктуу. Анан бүгүнкү күндө ошол дүйнөгө чагылып атат деп, анан ошол чындап эле эми мээримдүүлүк, чындык, улуулук, боштондук ошо кыргыз элинен башталат деп. Анан ошо кыргыз эли боштондукту сүйлөгөндө, улуулукту сүйлөгөндө дүйнө эли ушул бир боштондукту издеп жөнөйт деп, ушундай бир ойлорум бар. Эми кыска убакытта мунун баарын түшүндүрүш кыйын, бирок ошо кичине сөзүмдү кыскартып айтканга аракет кылып атам. Сиз айтып атпайсызбы, мындай кыргызга ушундай кабар келип атат депчи? Сизге келип атат ал кабар, Бул эми каяктан келип атат кабар? Бул сөз чынынан бузулбайт. Ушул 98-жылы Алай жергесинде Зульфия деген эне бар, бизден кичүүрөөк, баягы бирок касиетине карап биз эне деп коебуз. Ошол көрүнүш көргөн экен, ушу чатырда баласын эмизип жатса, чатырдын оосунда 3 бурчтук болуп коет го, ачып караса, ачылып турса карап жатса, ошо Көр булак деген жерге туман түшүп калган экен. Бул жерге туман түшпөш керек эле деп башын көтөрүп караса эле ак саргыл түстөгү адам пайда болуп, шарт окуп, сен ушу адамзат үчүн илим түшөт, ааламдашуу мыйзамы түшөт, ошондо жердик мыйзамдын баары өзүнүн күчүн жоготот деп, анан шарт окуп жаздыртып баштаган экен. Мен болсо эмне, аны ошону чечмелеп, ирээттеп, колуман келишинче элге жеткирүүчү. Анан эми Кудай дейбизби, периште дейбизби, Аллах дейбизби, жерге түшүп алып иш кылып, же болбосо илим жазып колго бербейт экен. Анан ошондой бир доор бузулганда, коом бузулганда, адамзаттын аң сезими паска кеткенде, арыздашканда, атаандашканда, жамандашканда, анан бир ошондой касиеттүү кыргыз элине ошондой жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгон үчүн ошондой кабарлар түшөт экен. Анан эми менин авторитетим түшүп калды деп мен эчтекеге кейибейм, себеби мен жалгыз адаммын. Бул илим менен бирөөлөрдүн көкүрөгү ойгонушу мүмкүн, издегенин табышы мүмкүн, багытын табышы мүмкүн. Анан ошол кыргыздын кыргызчылыгы ошол салт санаага маани берип келген, түштү чечмелеп келген, жооруп келген, бирөөнүн сөзүнөн сабак алган, бирөөнүн түшүнөн сабак алган, бирөөнүн мүнөзүнөн сабак алган эле ошол менен кыргызчылыкты эле элге жеткирүү. Демек сиз ушул Алайда жанагы өзүнчө бир аян берилген, сиз айтып аткан келин келишкен аяндарды жеткирүүчүсү, эми ачыкка чечмелеп жеткирүүчү.
эмне үчүн башкасы эмес сиз чечмелеп атасыз да анычы? Эми муну чечмелеп иреттеш үчүн дагы ишенич керек эң биринчи. Сен мисалы бүгүнкү күндө кандай болуп калган? Биз Кудайга ишенебиз, бирок Кудай жараткан адамды корсунтуп коюп атабыз, уруп коюп атабыз, кордоп коюп атабыз, атып коюп атабыз, сатып коюп атабыз. Анысы кандай? Эң биринчи сен өзүң ишенбейинче Кудай дагы жакшы адамда жардам кыла албайт. Ошон үчүн биринчи өзүнө ишениш керек. Анан мен муну коомдук ишмер катары, башыман көп түйшүктү өткөргөн адам катары, анан кичинемде баягы саясатчы катары, элге аралашкан адам катары, карапайым адам катары мындай туура кабыл алып, анан ошол байлыкты деле, бийликти деле эл үчүн береткен, бир журт үчүн береткен, анан ушул аз-маз каражатыман ошолорго бир китеп чыгарып, ошону иреттеп, жеткирип, анча-мынча кээ бир жерде телеге тыйын төлөп, гезитке тыйын төлөп, ошону бир кетирип атабыз. Анан жана башында сиз суроо кылдыңыз. Муну эл кээ бири маани бербейт деп. Конечно, маани бербейт. Себеби биз материалдык мир үчүн эле жашап калыппыз. Адамдын ушул башы бир жакшыга жашаш керек эле, жакшы нерсени ойлош керек эле, көкүрөгүбүз энергетический мирге жашаш керек эле, мээрим төгүшүбүз керек эле, бирөөгө назар салышыбыз керек эле, внутренний мир деген бар, ушу ички жан дүйнө иреттеш керек эле, анан колу бут гана ошо материалдык мирге иштеш керек эле. А биз ошол баягы верх ногами ходишь дегендей эле баардык башыбызды дагы, көкүрөгүбүздү дагы, ички жан дүйнөбүздү эле ошо материалдык мир үчүн берилип калган кезде, анан аларга бул сөз жетиш кыйыныраак, оорураак. Ошон үчүн бул бара-бара жетет. Ал менин деле ишим эмес, мен өз кызматымды кылып койдум. Анан жарым мүнөттө ишке чыгып авария болобу, же Саякбай атамдай бир 2 мүнөт түш көрүп, оосуна түкүрүп кетип, бир көрүнүш көрүп, айтып калабы, бир түндө бир өмүр токтоп, жаңы күн башталып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз баягы кабардар гана кылып коюш. Бул дин эмес. Динге эч кандай шек жок. Ооба, Куран, Библия, илимдин баары ааламдан түшкөн. Бул чайкама деп айтылат экен, адамдын көкүрөгү карайып кеткенде ааламдан илим түшөт экен. Азыркы илим түшүп аткан илимдин баарынын максаты бирөө гана. Жер адамын ыйманга чакыруу. Бирөө арбак менен сүйлөшүп атам дейт, бирөөдүн мен баары эле туура кабыл алам. Баары эле бир нерсени көргөн болуп атат, билген болуп атат. Ошентип, мына азыр ичип жүргөн адамдар ишеничке тез кирип кетип атат, намаз окуп калып атат, Кудай деп сүйлөп калып атат. Жаман деп жүргөн адамдар тез оңолот да, анан жакшылар аябай таң калат дейт. Бая жаман адам ушундай болуп кеттиби деп. Ошон үчүн жерде жаман, жакшы адам жок. Жерде жан дүйнөсү гана жарды адам бар. Биз бирөөнү жаман дейбиз, бирөөнү жеп койду, ичип койду, уруп койду дейбиз, бирок Кудай же асманда улуу күч жерге түшүп сени жазалабайт экен, бирөө аркылуу жазалайт. Жерде жаман жакшы деби, ааламда баарыбыздын рухубуздун орду бар, ошон үчүн ааламга карап сый кылалы деген эле бир улуу сөздү айткым келет. Сиз президенттик шайлоого да өзүңүздүн талапкерлигиңизди коюп көрдүңүз да, азыр алдыдагы президенттик шайлоого да катышайын деген ой барбы? Эми сай сөгүмөн сыркырагандан саясатчы болдум деген кеп бар бул. Коомдо жашап аткандан кийин баары бир коомго аралашмайын кое албайт экенсиң. Эмнеге койдум бул талапкерликке? Бизге окшогон кичине каражаты барлар баягы ошол убакыттагы эле огондурдап кетип атат, ошол сөздү сүйлөп кетип атат, анан бир чындыкты сүйлөш керек болду бул бир жагынан. Анан мен ыраазымын. Астыр көптүр бийлигибиз жок эле эл үчүн, журт үчүн, кыргыз үчүн бир көп түйшүктөрдү тарттык. Бул мактаныч эмес. Мисалы ошо социальный жилье салып жүрөбүз, жетим жесирге, багар көрөжүккө жардам кылып жүрөбүз. Адамдын ошо парзы ошо экен, эми ошо келген адамды жок дебиш, колдон келсе жардам бериш. Анан ошол сыяктуу бир 6-чы орунга чыктык окшойбуз. Чоң-чоң саясатчылардын астына чыктык деп ой кылсак болот. Анан эми азыркыда болсо эми учурчак менен жашап туралы, бирок бул сасык бийлик же болбосо эски система өзүнөн өзү жоюлат. Бийликтегилер биринин башын бири жейт. Бийлик менен байлыктын орду эми чындык ордун алып баштайт. Карапайым эл жетилди. Азыр биз эчтекени көрбөй атабыз дейт. Бул Кудай уюштурам десе бат эле бир нерсени уюштуруп коет, анан
мен бүгүнкү болуп аткан Кыргызстандагы саясаттын ошол система менен өсүп өнүгүп кетерине эч ишенбейм. Бул өсүп өнүкпөйт. Кыргыз эли өзүн таанымайынча коррупцияны каяктан токтотосуң сен? Кара күч мененби? Жок. Адам өзүн тааныган кезде, убал соопту билген кезде анан кокуй бул 2000 сотка сиздики экен. Мен ошо воздух духов возит. Арбайлардан коркуп турам. Ошо аба мени көрүп туруптур. Абада ошол Кудай бар экен деген түшүнүккө жетмейинче ал коррупция токтобойт. Анан эң биринчи ошол билим берүү министри бүт система өзгөрөт. Медицина да өзгөрөт бул жаңы доордо. Себеби мына азыр медицина дүйнөдөгү окмуштуулар жанагы вирусту ойлоп, ошого каршы ойлоп таппай атат. А биз бир жылдары ошо голодание болот, эпидемия болот. Ошо Путин баягы президентке талапкерлигин коюп чыгып атканда, Путин спаситель всего человечества деп чыкканда, Кыргыз и Россия спасут весь мир деп чыкканда таң калыштуу болгон эми. Конечно, мен окубаган илимди окубагандан кийин алар үчүн белгисиз. Же болбосо бирөө айтып бериле, Чыңгыз Айтматовдун баланча чыгармасында баланча деп эле каарманды айтса, мен аны окубагандай мен үчүн ал баягы башка токой да. Анысы кандай, ошол президентке талапкерлигин коюп чыккандын себеби дагы ошо келечекти көрүү катарга, сезе билген адам катары талапкерлигибизди койгонбуз. Анан парламенттик башкаруу деле азыр мына эл чарчап бүттү. Ошо парламенттик башкаруу башталган кезде Ак үйдүн астында 1,5 жылда жүрдүм. Жогорку кеңеш жоюлсун, даанышмандар кеңеши түзүлсүн, 40 адамдан турсун ба 40 чоро дегендей. Ошо кредиттүү маселесин бирден бир мен көтөрүп чыктым. Жана энелерди эчтеп алып, эчтин алдына барып, боос үй тигип, бул жепүттү деп мисалы. Ошо сыяктуу бир 4-5 маселени катуу көтөрүп чыктык. Бирок ошентип биз ишкана салып коюп аткан ошо кезде аябай таң калган. Кантип эле парламент эми биригип атса, эми иштеп атса, эми эле жүзүн көрсөтүп атса, жакшы эмеспи деп. Эми бул деле бир инем экөөбүз тең коомдо жашап атабыз. Сайда таш жаткан пайдасы жок байдын сайда таш жаткан ташка окшош дейт. Анысы кандай бир коомго бир жылуу сөзүбүз тийбесе, же бир салмагыбыз тийбесе, же бир оюбуз тийбесе, же бир ишибиз тийбесе, эмне кереги бар? Ошол бир жакында интернеттен сүрөт көрдүм. Паразит деп коет экен, элдер отуруп алыптыр. То есть баягы жетекчи отуруп алыптыр, эл тартып баратат баягы кемени. Ал лидер деп коет экен, элди ал сүйрөп баратат да. Анан анысы кандай, бүгүнкү күндө деле бул кыргыз журтунун ошол ойгонуп атканы, козголуп атканы ошол мына көчмөндөр оюну деп чыкты, салт санаа деп чыкты, кыргыз тилин көтөрөлү деп чыкты. Анан коом аң сезим каяка өссө ошого баары бир кетет деп ойгулам. Анан чындап эле биздин корко турган эчтекебиз жок. Менин бир жаным бардыр. Кайда болсо өлүм бир башта бар. Чындыкты айтпасак болбойт. Чындыкты сүйлөбөсөк болбойт. Анан бул эскиче бийлик биринин башын бири жейт. Жана мен айткандай, Ак үйдөн эч кимдин чекеси жылбайт, ошол жерден кырсыгып атат. Бийлик ээлеринде бийлик, байлык, акча деген эле дем күч бар, карапайым элде касиет бар. Демек мен түшүнгөн боюнча могу бийликтегилер биринин башы бири жейт экен. Анан бирок баары бир кыргыз дүйнөнү сактап калат экен. Ушундайбы? Бул эмне дегенде жок, кыргыз өзүн сактай албай, анан дүйнөнү кантип биринчи өзүн сактап алсынчы дегеним да. Туптуура эми ал ой көз менен көрүп аткандан кийин чындап эле кыргыз журту эли жоюлуучу улут эмес, жомоктоштуруп өнүгүүчү кут деп жазылат да бул илимде. Анан эми ошондо болгандай дегенде чындап эле ошо чындыкты кыргыз издеп баштады. Чындап эле ошо анча-мынча эски саясатты жерип баштады. Анан ошо бир ойлоп атам, адамзаттын аң сезими да кичине ачыла албай атат окшойт деп. Анан ошо бир адамзаттын аң сезими дагы кичине жетилген кезде кара күчү жок эле. Ошол касиеттүүлөр, ошо улуу адамдар, ошо салт саналуулар, ошо чындыкты сүйлөгөндөр, деги эле улуулукту сүйлөгөндөр, деги эле ошо бир элим журтум деп бир көкүрөгү чогулгандар
бир чогулуп бир маселени чечет го деп ойгулам. Анан чындап эле ошо каражаттын орду жоюлуп атат, банктар жоюлуп атат, байлар кууруп атат. Ушул ааламдан илим түшкөндөн кийин адам ойлоп чыккан закондун баары адамзатка ажал азап гана болуп калды. Мисалы ошол ойлоп тапкан оружиясы, бийлиги, байлыгы үчүн мамлекеттер бузулуп атат, чачылып атат, элдер урушуп атат. Анан ошонун деле бир мезгили бүтүп калды деп ойгулам. Анан калганын болсо эми мен деле кээде ойлойм, бул тез эле курулбайбы мындай нерсе? Алтын доор тез эле курулбайбы? Адамзат бат эле оңолбойбу десем, анан ойгулам. Анан бирок баягы сезимимде бирөө баягы жамандыкка барабыз, анан кап өлүп калды, атасы жакшы өлүп калды дейбиз. Анан деп коебуз, башыңа келген кезде анан ошол нерсени билип атпайбызбы? Анысы кандай ушул абада ушундай бир жакшы энергия жүрүп атат, адамзаттын жан дүйнөсүн ойготуучу. Анан бир адамзаттын бир жан дүйнөсү ойгонуп, табиятта чындап бейиш болуп, бир эски нерселер бир куруп жоюлчу бир мезгили келет абы деп ойгулам. Рахмат Арыстанбек ага, келип өзүңүздүн ачык сөзүңүздү, ачык оюңузду билдирген үчүн мен сизге терең ачыктык берем. Мен сизге да бир ошо жакшылык каалайм. Эл ичинде ушундай эр жигиттер чыгат. Мен сени баягы көзүңдү көрүп айткан кеп эмес. Бараткан багыт деген берүүң да жакшы эле, бүгүнкү ишиң деле ошо баарыбыздын эле милдетибиз. Азыр акча берип бирөөнүн квартираңды төлөп ал дегенден көрөк, андан көрөк бир талкуудан тактык пайда болот деп талкуу кылып адамзаттын жан дүйнөсүн бир ойготуп берсекпи дейм. Ошо баягы ак караны ылгаганда жан дүйнө, энетаны сыйлаганда жан дүйнө дегендей эле менин деле аракетим ошо бир жан дүйнөсүн козгоп ойготуш. Рахмат.